Assalamu alaikum urmatlı görүүчүлөр, sizler менен Бек Шамиров. Бүгүн биз ар бир кыргыздын тынчына алган тема жөнүндө кеп кылабыз. Бул Кытайдын дүйнөлүк деңгээлдеги экономикалык экспансиясы же болбосо Кытай кантип согушсуз эле башка өлкөлөрдүн жерин тартып алып жаткандыгы тууралуу айтып беребиз. Жана мунун Кыргызстанга кандай таасири бар? Биз бир гана Кыргызстан менен Кытайдын бат өнүгүп жаткан мамилеси тууралуу кеп кылбайбыз. Биз мындан сырткары Кытай акча берип карызга батырып, андан соң жерини же өлкөнүн кен байлыгын тартып алып койгон өлкөлөр тууралуу дагы айтып беребиз. Демек Кытай карызын эч качан кечирбей тургандыгын жана өз убагында төлөбөй койсо эмне болоруна күбө болосуздар. Бул видеого бир лайк кое кетиңиз. Биз Кыргызстан менен Кытайдын акыркы жылдагы бат өнүгүп жаткан мамилеси тууралуу сөз баштайлы. Акыркы расмий маалыматтарды карасак, бүгүнкү күндө Кыргызстанда катталган кытайлык компаниялардын саны 3000ге жетти. Реалдуу Кыргызстанда иштеген компаниялар 1000ге жакындап калды. Бул көрсөткүч биздин эң жакын стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Орусиянын компанияларынан 2 эсеге көп дегенди билдирет. Кытай дүйнөнү багындыруу үчүн аскердик курал колдонбойт, ал акчаны курал катары колдонуп келет. Кытай кантип башка өлкөлөрдү багындырып алат схемасы абдан жөнөкөй. Кытай өнүгүп жаткан кедей өлкөлөргө эбегейсиз чоң долбоорлорду, жолдорду, портторду, тесттерди курууга миллиарддаган долларлык карыздарды берет. Бирок бир шарт менен: курулушту кытайлык компаниялар жүргүзүп, жумушчулар да Кытайдан келиши керек. Эгерде карыз алган өлкө акчаны убагында кайтара албай калса, келишимдеги жашыруун пункттар ишке кирип, ал өлкө өзүнүн эң маанилүү стратегиялык объектилерин Кытайга өткөрүп берүүгө мажбур болот. Кытайдын ири компаниялары кандай иштегендигин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели. Сиздин кошунаңыз уста болуп иштейт дейли. Сиз үй салышыңыз керек, бирок акчаңыз жок. Кошунаңыз келип, мен пайызга акча берип тура алам, бирок үйүңө мен өзүм уста болуп түшөм дейт. Сиз макул болуп кошунаңыздан акча аласыз жана үйдү баштайсыз. Кел анда мен да жардамдашайын, акчанын аз бөлүгү болсо да өзүмдө калсын десеңиз, жок, баарын өзүбүз курабыз деп үйдү бүтүрүп сизге берген акчаны кайра эле өз капчыгына салып алып чыгып кетет. Жыйынтыгы кошунаңыз өз акчасын эч кимге берген жок, кайра эле өзүнө кайтарып алды. Сизди болсо карыз кылып пайызы менен төлөй турган кылып койду. Сиз үйлүү болдуңуз, бирок кошунаңызга карызсыз. Эгерде карызды убагында бере албасаңыз, анда кошунаңыз үйдү сизден алып койгонго укугу бар. Бүгүнкү күндө Кытайдын ири компаниялары дал ушундай схемада иштеп келет. Кытайдын карыз тузагына түшүп чыга албай калган өлкөлөр да жок эмес. Шри-Ланка өкмөтү өзүнүн түштүгүндө ири деңиз портуну куруу үчүн Кытайдан миллиарддаган доллар карыз алган. Долбоор өзүн актаган жок. Өлкө экономикалык кризиске кептелип, Кытайга карызын төлөй албай калган. Натыйжада 2017-жылы Шри-Ланка стратегиялык маанидеги Хамбантата портун жана анын айланасындагы 6000 гектар жерди Кытайга 99 жылдык мөөнөткө ижарага берүүгө мажбур болгон. Бул иш жүзүндө өз жеринин бир бөлүгүн башка мамлекетке убактылуу алдырып ийүү дегенди билдирет. Алыска кетпейли, Тажикстанга да токтоло кетели. Биздин коңшубуз Тажикстандагы бул сыноону башынан өткөргөн. Жалпы сырткы карызынын дээрлик жарымы Кытайга карызы болгон дүйшөмбү акчаны төлөө убактысы келгенде кыйын абалда калып, өз убагында төлөй алган эмес. Натыйжада Тажикстан Памир тоолорундагы талаштуу делинген 1100 чарчы километрлик аймагын Кытайдын карамагына өткөрүп берген. Муну менен эле токтоп калбай, дүйшөмбүдөгү тести модернизациялоо үчүн алган карыздардын ордуна Тажикстан өзүнүн эң ири жогорку Кумарк жана Чыгыш Дуаба алтын кендерин иштетүү укугуну Кытайдын компаниясына толугу менен өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Демек, Кытайдын эң коркунучтуу жагы, ал эч качан карызды кечирип жибербейт. Кандай жол менен болсо да берген акчасын кайтарып алат. Дагы бир Лаос өлкөсүндөгү Кытайдын катуулугу таң калтырат. Түштүк Чыгыш Азиядагы бул чакан өлкө Кытайдан 6 миллиард доллардык темир жол долбоорун курууга карыз алган. Бул сумма Лаостун бүтүндөй ички дүң продукциясынын 3/1 бөлүгүнү түзөт.
карызды кайтаруу мүмкүн болбой калганда 2021-жылы Laos өзүнүн улуттук электр тармактарын башкаруу укугуну көбүнө Кытайдын мамлекеттик компанияларына өткөрүп берген. Эми Laostун жарыгыны Кытай көзөмөлдөп келет жана бул чындыгында кооптуу абал. Кытай Африка жана Борбор Азияда эле акча аркылуу таасир кылбай, жата калса Европа өлкөлөрүнө чейин да жеткен. Черногория өкмөтү деңиз жээги менен түндүк аймакты бириктирген ири автожол куруу үчүн Кытайдын Эксим банкынан $1 миллиард жакын карыз алган. Келишимдин шарты боюнча, эгер Черногория карызды төлөй албаса, Кытай анын аймагындагы жерлерди же портторду тартып алууга укуктуу болчу. Өлкө дефолттун босогосунда турганда, Брюссельдеги европалык банктар шашылыш жардам берип, Черногорияны Кытайга жерни алдырып ийүүдөн араң сактап калышкан. Башка өлкөлөр жардам берип жатып, акчасыны төлөп сактап калышкан. Эч ким жардам бербеген кедей өлкөлөр көбүнчө өлкөнүн кен байлыктары менен же жер менен төлөөгө мажбур болушат. Эгерде өлкө эч нерсеси менен төлөй албаса, эмне кылат? Мисалы, кен байлыгы жок болсо. Африкада жайгашкан Джибути деген чакан мамлекеттин сырткы карызынын 70% ашыгы Кытайга таандык. Албетте, бул өлкөдө карызды төлөй албай калган. Натыйжада Кытай бул өлкөдөн өзүнүн чет өлкөдөгү эң алгачкы расмий аскердик базасын курууга уруксат алган. База Джибутидеги стратегиялык маанидеги Суэц каналына кире бериште жайгашкан жана ал аймакты толук көзөмөлдөөгө шарт түзөт. Демек, ушул өлкө аркылуу карызын ала албаса дагы бүт аймакка таасирин тийгизип тура алат. Өлкө Кытайды чыгарып жибере албайт, анткени Кытайдын карыз торуна түшүп калган. Жыйынтыктап айтканда, Кытай менен кызматташуу бул Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк, бирок ошол эле учурда өтө кооптуу аскери жок согуш талаасы. Биз Кытайдын инвестициясынан баш тарта албайбыз, анткени өнүгүү үчүн каражат керек. Бирок эң башкысы улуттук кызыкчылыкты, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жана өз жерибиздин коопсуздугун эч качан карыздын курмандыгы кылбашыбыз керек. Мамлекет чет элдик компаниялардын ишин катуу көзөмөлгө алып, жергиликтүү жумушчу орундарын коргоп жана эң негизгиси карызды өз убагында төлөөгө кудуреттүү экономиканы түзүүсү зарыл. Сиздер бул тууралуу кандай ойлойсуздар? Кыргызстандагы Кытай компанияларынын көбөйүшү биздин келечекке коркунуч жаратабы же бул өнүгүүнүн жалгыз жолубу? Пикириңизди төмөнгө жазып калтырыңыздар. Сиздер менен Бекиш Шамиров болду. Кийинки маанилүү чыгарылыштардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.